Кечээ күнү Коопсуздук кеңешинин жыйынында Шайлоону кантип өткөрүү маселеси каралды. Акыркы жылдары Шайлоо ушунчалык кооптуу жана коркунучтуу нерсеге айланып кеткендиктен аны кантип өткөрүүнү Президенттин, Жогорку соттун төрайымынын, башка жетекчилердин катышуусунда караш керек. Президент алардан Шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү талабын койду. Бир жагынан караганда бул акылга сыйбаган нерсе. Мисалга, мектептин директору окуучулардан силер окугула, ал эми мугалимдерден силер окуткула деген талап койгон сыяктуу. Бирок биздин коом ушунчалык бузулуп кеткен, жөнөкөй адам, жөнөкөй жаран, шайлоочу ак-ниеттүү аракеттениш үчүн эң жогорку деңгээлде чечим кабыл алыныш керек болуп калды. Бирок бардык жетекчилер дайым чиновниктерден мыйзам чегинде аракеттенгиле деген талап коет. Анткени алар күнүгө ошол эле жетекчилер өздөрү мыйзамды бузуп жатканын күнүгө көргөндүктөн маселелер жана бузулгандык кар көчкүдөй болуп көбөйүп бараткан. Ошондуктан 28 ноябрда биздин коом канчалык оңолуп баратканын сыноо болот.